Чүй облусуна караштуу Москва районунда жайгашкан жазаларды аткаруу кызматынын номер 16 түзөтүү мекемеси мамлекеттик пилоттук долбоор катары кайрадан курулуп, толугу менен жаңыланып, бүгүн пайдаланууга берилди. Аталган объектте реконструкциялоо иштери 2024 жылдын апрель айында башталган. Ал жазаларды аткаруу кызматынын механизацияланган көчмө колонна мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып, республикалык бюджеттен каржыланган. Өлкө башчысынын колдоосу менен жазык аткаруу тутумунун мекемелерин эл аралык стандартка ылайык келтирүү максатында заманбап талаптарга жооп берген материалдык техникалык жактан жабдылган имараттарды куруу иштери улантылып келүүдө. Бүгүн да республикалык бюджеттен каржыланып, зарыл болгон жабдуулар менен камсыздалып, жаңыланып ишке берилип жаткан 1000 орунга лайыкталган катуу режимдеги номер 16 мекеменин реконструкциялоо жана курулуш иштери аяктады. Бул мекеме 1974 жылдын 20 майында пайдаланууга берилип, эскилиги эбак жеткенине карабай оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөй келген. Учурда айып изолятор, медициналык корпус, мончо комплекс, локалдык сейилдөө аянтчалары, заманбап жатаканалар, футбол аянтчасы, көзөмөл посту, өндүрүш цехтери жана башка инфраструктуралар толугу менен жаңыланган. Ошондой эле эс алуу бөлмөлөрү, китепкана менен кошо өрт коопсуздугу жана видео көзөмөл системалар орнотулуп, айланасы жашылдандырып, жолдор асфальтталган. Катаал режимдегилер отурат бизде. Бүгүнкү күндө 568 соттолгон бизде жазасын өтөп жатат. Жалпысынан мекеме 1400 местага ылайыкташтырылган. Кошумча биз санча салдык. Анан производственный отделде жаңы меч салынды кирпичный заводко. Кытай эл республикасынан бизге жаңы тетиктер келди, оборудованиялар. Ошолорду орнотуп, бүгүнкү күндө кыш заводубуз иштеп атат. Кыш заводубуз күнүнө 40 000 50 000ден чыгарып иштеп жатат. Соттолгондор иш менен камсыз болгон бүгүнкү күндө. Өндүрүш аймагында бизде бүгүнкү күндө 250ге жакын осужденный соттолгондор кызматын жазасын өтөп жатышат, эмгектенгенче. Анан быйылкы жылы алардын эмгек акылары ар бир чыккан кирпичке 1 сом 28-синден төлөнүп жатат. Акчаларын нормально алышат бардыгы. Алардын эмеси дагы биз уже ремонт иштерин бүткөндөн кийин аларга дагы тарбиялык иштерин бирге жүргүзүп алып барып атабыз. Алар уже өздөрүнө максат коюп атышат. Бошоп чыккандан кийин ушундай жумуштарды аткарам, кылсак болот экен деген ойго келип атышат азырчы. Азыркы тапта бул объект заманбап талаптарга жооп берген, жазаны аткаруу жана социалдык реабилитация иштерине ылайыкташтырылган. Толук кандуу модернизациядан өткөн мекеме болуп саналат. Сыйымдуулугу 1400 кишиге чейин ылайыкташтырылган. Мында негизинен соттолуучулар жазасын өтөп эле тим болбой, атайын жумушка тартылып, айлык маяны алып эмгектенишет. Учурда эң аз дегенде 10 000ден жогору айлыкка алышып, күнүнө 50 000ге чейин кыш чыгарар айтылууда. Ал эми мекеменин өндүрүш аймактарында 300ге чейин жумушчу орун түзүү пландалууда. Бул жерде биздин бышкан кирпич чыгарган өндүрүшүбүз бар. Өндүрүштө азыркы убакта 90 бала иштеп атат, соттолгон. Айлык маяналары азыр эң ылдыйкысы бир 12 сомдон болуп атат, 12 000 сомдон. Бул убакка чейин соттолгондун айлыктары ылдый болгон. Азыркы убакта 1 сом 58 тыйынга чейин биз издээлин кылып көтөрдүк. Өндүрүштүн кубаттуулугу азыр суткасына 50 000 кирпич чыгат. Сатканда мамлекеттик ГИК менен азыр байланышып атабыз. ГИКке өткөрөбүз деген максатта. Азыркы убакта бизде 1 миллиондон ашык кирпич чыккан, 700 000 кирпич уже сатууга даяр.
Мындагы соттолгон жарандар бул жайда кесипке ээ болуп, коомго кайтып келүүгө даярдыкта көрүшүп, келечекте ишке орношуу мүмкүнчүлүгүн жаратат. Анда алар бир катар практикалык кесиптерди өздөштүрүп, атайын сертификат алышат. Анын негизинде мекемеге караштуу цехтерде эмгектенип, өз кесибин гана үйрөнбөстөн, жашоого болгон көз караштарын өзгөртүп, кылган кылмышына өкүнгөнүн айтышууда. Цехте 1 жыл болгон, 1 жылга жетейин деп калды. Жакшы жумушка орноштук. Мурункудан кыйла жакшы өзгөрдү. Кирпичтен чыгарган объемуна жараша алып атабыз. 3 мал тамагын берет. Курсак ток. 97-нчи беренемен 18 жылга жаштык кылыптырмын. Азыр бул мекеме 16-нчы мекемеге мурдагы жылдан бери келип эмгектенип атабыз. Сварка жагын өзүм түшүнөм. Ошол жакында окуу жайын окуп, бизде сертификат алайын деген ошол үмүттөмүн. Окуп, кийин коомго чыгып кошулганда иштеп, таза эмгек менен эмгектенип, адал иш кылып, үй бүлөм багып, мурдакы караганда азыркы убакытта бүт шарттарыбыз бар, бүт жагынан. Тамак-аштарыбыз жакшы, администрация баары жакшы, бүт условиянын баарын бүт түзүп берип атышат. Чоң рахмат. Белгилей кетсек, жалпы 14,7 гектар аянтты ээлеген бул мекемеде учурда 568 катаал режимде соттолгон жарандар жазасын өтөөдө. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион.